Беш барсты бекем кармоо милдетибиз пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктүү иман менен гүлдөтүңүз. Урматтуу момун мусулмандар, Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Ушул күнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Бүгүн сиздер менен биз ушул гыйбат ушак жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан ушул биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн урматтуу асыл конокторубуз да келип калды. Этнолагер негиздөөчүсү, коомдук ишмер, бир нече фильмдердин автору Мухтар Атаналиев агайыбыз. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум салам, бирге болсун. Жана ошондой эле дин таануучу, коомдук ишмер Талайбек ажы Кадыров. Ассалам алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Агай куттуу болсун. Анда бүгүнкү темабыз ушундай керемет тема. Эми булай таалим, тарбия айы дейт. Ошондой болсо дагы Мухтар агай бир өзүңүз баштап берсеңиз, гыйбат, ушак деген бул эмне? Пайдасы, зыяны кимге, зыяны? Эми мен бала кезимде, Темирлан. Бала кезимде апам айтат эле да, ушак айтпа деп. Бирок биз атеизмде окудук да. Атеизмде деле баягы дин сүзүлөт, бирок үзүлбөйт дейт го. Ошол убакта атеизм болсо дагы биздин апаларыбыз, аталарыбыз ушул диндин насыят, мындай таалим тарбиясын айтып келген экен да. Манастан айтып берет эле, башка жомоктарды айтат эле. Анан мисал кылып келип, айтып келип, көрсө таалим өтөт экен да алар. Кечинде. Бизге таалим өтчү экен да. Колуңарды жууп келге деп отургузуп алыпчы. Анан балам ушак айтпа, бирөөнүн артынан гыйбат кылып, жамандап, анын бир кемчилиги болсо, адамдык инсан айыбы болсо, ашкерелеп ачпагын балам дейт эле. Көрсө ошол дин экен да. Динди айтчу экен да. Анан биз билбейбиз да, биз билсек атеизмди окуп атсак каяктан. Бирок ошол кездеги сөздөр, ошол кездеги таалим тарбия баары кийин деле мына пайдасы тийди да, бизге пайдасы тийди. Мына бүгүн деле мына жашообузда колдонуп келебиз. Ошол көп ошондой апамдын таалим тарбиясын азырга чейин колдонуп келем да жашоомдочу. Анан эми дин жагынан алсак деле, динде деле ошону мына мен маалымат алып баштаганыма 21 жыл болуптур. 2002 жылдан бери ошо диний маалымат алып келатам. Анан динге жана сиз кичине мурдараак белгилеп сүйлөшүп отурганда белгилеп аттыңыз эле, амал кыл депчи. Динге амал кыла баштаганыбызга деле бир 17-18 жыл болуп калыптыр. Баракелде. Анан орозо кармаганыбызга деле 17 жыл болуптур да, мына. Ошончо жылдан бери деле угуп келатабыз да. Эй, ушак айтпа, эй, гыйбат кылба депчи. Анан өзүңүз айткандай, мунун эми зыяндан башка пайдасы жок. Зыяндан башка пайдасы жок. Колдон келсе, эми кээ бир айтат го, орозонун учурунда депчи. Орозонун учурунда эле эмес, адам дайыма эле кайсы учурда болбосун ушак айтпаш керек. Өлгөнгө чейин. Өлгөнгө чейин, кабырга чейин эч качан ушак айтпаш керек. Орозонун убагында эле эмес. Ал эми орозонун убагында деп эмне үчүн белгилейбиз? Анткени бул баягы спортсмен бир боксер болсо кечке эле бокс кылып жүрө бербейт да. Жөн эле жашайт да. Анан бир убакыт тренировкага барат. Тренировка кылат. Анан ошо тренировка аркылуу анан өзүнүн баягы спорттук мындай өзүнүн кармайт, акыбалын кармайт. Анан ошол эмне үчүн ал бир дайыма эле тренировка кылып жүрө бербейт? Кайсыдыр бир убакта. Анткени адамдын акыбалы жетпейт. Ошон үчүн бир убакта тренировка кылыш керек. Машыгыш керек. Орозо ошол жакшы сапаттарга машыгуу, жаман сапаттардан арылуу убактысы да. Баракелде. Ошон үчүн бул убакта дегеле кылбаш керек. Жакшы, рахмат. Талай ажы, Алла разы болсун, кош келдиңиз. Кудайым ушул ибадаттарды кабыл кылсын. Ушул ушак, жала жабуу, жалпы эле ушул дүйнө жүзүндө аябай көбөйдү. Ушуга бир токтолуп берсеңиз. Эми ушак бул өзү гыйбат деп айтылат экен да, арабча. Анан гыйбат деген бирөөнүн арткасынан сүйлөш. Көзү жокто. Көзү жокто. Ал ошол адам эгер болгон болсо жаныбызда, эгер ошол сөздү уга турган болсо, таарына турган даражада да. Эгер туура нерсени айтып атсаң деле адамдарда комплекс болот го. Мисалы бою өтө узун болсо, же толугураак болсо, же арыраак болсо, ошону подмечать этип айтсаң, бирок ал нерсеге жакпаса адамга гыйбат болуп эсептелет экен. Жакпаса, гыйбат деген бул өзү орусча айтканда сплетня да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр, ким гыйбат айтса, сплетник не войдет в рай дептир да. Анткени өзүнүн эмеси ар бир нерсенин өзүнүн тяжкость деп коет го. Ордугу бар да күнөө. Ооба. Ошол күнөө бул даже прелюбодеяние жана зинадан дагы ор дейт да. Эмнеге дегенде, я Расулалла, эмнеге деп сахабалар сураганда, эгер ошо зинакор
Аллага тобо кылып кечирим сураса дейт, Аллах Таала кечирет дейт. Бирок гыйбат деген нерсе Аллах Таала кечире албайт, анткени тиги гыйбат кылынган адам кечирмейинче дейт да. Анткени кул акысы калып калат экен. Анан ошо орозо айында биз орозо кармап суу ичип, тамак ичпейбиз да. Суу ичпейбиз, тамак ичпейбиз. Демек оозубузду, ашказаныбызды тыябыз. Бирок сөзүбүздү, көзүбүздү деген тыйыш бул өтө оор нерсе экен да. Анткени аркы нерселерди, тамак ашты тыя алат экенбиз, бирок ошо тилибизди тыйышыбыз керек. Бул өтө маанилүү нерсе экен. Мисалы, хачка барып келгендер, умрага барып келгендер деле айтат го, жаңы төрөлгөн баладай болуп тазаланып келесиң дейт. Ооба, күнөөлөрүңөн кутулат экенсиң. Бирок эгер сенин гыйбатың, ушагың көп болуп, сен эгер тилиңди контроль кыла албасаң, кул акысына кирип кете турган болсоң, ал адам өзү кечирмейинче Аллах Таала кечирбейт. Өзүңөр чечип алгыла дейт экен да маселе. Жакшы. Оор маселе. Анан мынакей Мухтар агай, ошо этно лагерди негиздегенибизге быйыл 5 жыл болду, жаңылбасам. Анан ошол балдарды миңдеген, жүздөгөн балдарды тарбиялайсыз. Анан баягы ошол ушак айтпа, баягы бирөөдүн акысына кирбей деп дагы талим тарбияларыңыз бар. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен этно лагерге чейин баягы ырдап жүрбөдүмбү? Ооба. 10 жылдай ырдадым. Анан 12 жыл тасма тартуу менен алектендик. Ошон ырдап жүргөн учурда 3000 менин ошол ыр жаатында окуучум бар экен да. Шакирттериңиз. Шакирттерим бар экен. Бирок анан азыр баягы мен бул чөйрөгө өтүп, диний чөйрөгө өткөндөн кийин сахнага ырдашты туура эмес көрдүм да, ал жактан кеттим да. Бирок азыр келип ошол окуучуларым азыр айтат да. Азыр кээде жолугуп калганда, сүйлөшүп калганда айтып калышат. Мухтар байке, баягы сиз айтканды эми түшүндүк депчи. Окуучулар деп атпайсызбы? Ошо эми түшүндүк дейт. Эмнеге десе, баягы мен мисалы куудулдар бар арасында. Куудулдарда ошо бир мектеп кылып, ошо ырчыларда ырдап жүргөндө аларды интермедиаларды аткартып жүрдүк да. Ошондо мен айтат элем да, уят сөзгө түшүп, баягы бирөөнүн кемчилигин айтып, бирөөнүн айыбын айтып, куудулданбагыла дейт элем да. Анан биз 4-5 жыл тартып да жүрдүк да, ошону тартып, баягы тентектер тамашасы деп куудулдарды чыгарып жүрдүк да. Анан ошондо да айтат элем да, уят сөз айтып күлдүрбөй эле койгула депчи. Анан кадимкилер нафсилер чыркырайт да. Эмнеге мынтип атат эми депчи. Бирөөнүн кемчилигин айтпагыла дейт элем. Анан ошону эми айтып келип атышпайбы? Тарагай туура кылган экенсиз ошол убакта депчи. Окуучулар пайда берди депчи. Эмнеге дегенде биз эч качан ушундай болгон эмес. Биздин интермедиаларыбызда, ыгыларыбызда туура эмес нерсе жок, ширк жок депчи. Ошол убакта жакшы айткан экенсиз деп калат да, сүйүнүп калам. Пайда болгон экен депчи. Андан кийин кино тартып жүрдүк. Ал жакта дагы бир 10 чакты режиссер менен иштедик, сценаристтер менен иштедик, операторлор менен, монтажерлор менен көп. Биринчи тасмада өзүңүз баягы жолугушканда ошону көрсөтөлү, аят тасмасын депчи. Ооба. Анан мен сүйүнүп калам дагы. Мухтар байке, сиздин аят деген киносу чыкканда мен кечинде 5 жолу көрбөдүм беле. Анан эртең туруп эле мечитке бардым да даватка кетип калдым. Ошодон кийин сиз ошол жерден айттыңыз го, даватка барбаса түшүнбөйт адам деп. Ошодон кийин даватка кетип, мына азыр даватта жүрөм деп калса дагы сүйүнүп калдым. Депчи, пайда экен, пайда болуп аткан турбайбы депчи. Анан эми андан бери келсек, Жакер лагеринде. Ушул жерден Мухтар агай, баягы фильмдер тартпадыңызбы жаз? Ошол фильмдерге токтолуп кетсеңиз, темалары кандай? Салбурун, Токтогул, бүт эле ушул талим тарбия мындай үндөгөн фильмдерде. Эми мисалы Үркүнгө чейин тарттык, 7 тасма болуптур жалпысынан. Ошон үчүн баягы 7-номер арасында аралашып кетпеди. Барын деле аракет кылам, ыйманды айтып кеткенге, аракет кылам улут арасында ынтымакты белгилеп кеткенге, аракет кылам улууну урмат кылып, кичүүнү узаттаганды белгилеп кеткенге. Жөн эле мындай эмес, белгилеп, атайын айтып, баса белгилеп, анан тасмада ошонун бейнесин ачып бергенге аракет кылабыз да. Бул пайда берет сөзсүз түрдө. Анан баягы тиги биринчиси аят тасмасы болбоду, Аят тасмасында мындай ыйман деле айталы дедик да. Адам ыйманы болбосо бейишке кирбейт. Ал эми ыйман баягы момун болуш үчүн адам бири-бирин сүйүш керек, даватка чыгыш керек, курбанчылык бериш керек дегенди ачып берген аракет кылганбыз да. Анан эми кээ бирде сурап калат да. Эми баягы илгери Асан Керимбаевден сураган эсимде да. Асан Керимбаевден бирөө эле сурап атпайбы, ырчыданчы. Асаке, канча ыр жаздыңыз, эч бир шустрый ырыңыз жок, баары эле кайгылуу болуп, кайгыга малынып эле ушундай
ырларыңыз десе, ушундай ылдамыраак темптеги шустрый жазбайсызбы десе, ырды баштаганда жакшы эле шустрый кылып баштайм, атаң көрүп аягына чыкканда карасам эле муң болуп калат депчи. Ансыгырындай мен деле өзүңүз айткандай мындай кылып бир күлкүлүү кино тарталы комедия дейин десек деле болбой эле фильмдин аягына чыкканда талим тарбияга айланып кетет да баары эле келип элечи. Эми жашоодо мен мына Чубак устаздын бир жакшы көргөн жерим ушу дават айтканда дагы мындай тамаша кылып айтып атпайбы? Ошондо менен адамдарга жугумдуу болуп атпайбы? Сатира менен. Сатираны кошуп, пайгамбарыбыз дагы тамашалашкыла, тамашалашпасаңар жүрөгүңөр катып калат. Жүрөгү каткан адам адамга жакшылык кылбайт деген да. Ансыгарындай ошо биз дагы кинолорубуз тарбиялоо багытында, бирок арасында сөзсүз комедия бар да. Сөзсүз комедия бар. Ошол аятты албайлы, салбурунду албайлы, андан кийинки ошо үркүн тасмасын албайлы, ошо бардык жерде ошо тамаша менен, бирок ошол эле учурда маанилүү нерселерге, жанагы ыйман багыттаган нерселерге токтолууга аракет кылабыз да. Эми чечмелей берсек өтө узак. Баракелде. Ошон үчүн ага өзүнчө убакыт берели. Кудай буйрса. Талай агайын ушул гыйбат бүгүнкү ушак темасында ушулдан арылуунун жолдору кандай? Кандай дарсы бар? Эң биринчи Кимдерди арылайт? биринчи Аллахты арылайт. Анткени Алла Таала кайрылууда Куранда айтат экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айюхибу ахадукум айякула лахма ахихи майта дейт. Силер неужели ушул нерсени сүйүп бир тууганыңардын этин жегенге барабар кылган ишти кыласыңар, этин жейсиңер дейт да. Бул өтө катуу айтылган да, өтө оор айтылган. Анткени сиз агай айткандай эле азыр мимика менен, жест менен, көз менен, туура бериш менен бул дагы адамга жакпай ошо намек менен гыйбат кылып коюшу мүмкүн экен. Бирөөнүн башка бир инсан жөнүндө. Анан Аллах Таала айтып атат, бул Аллах Таала ушундай Куранда айюхибу ахадукум дегени, а дегенде хамза тамгасы бар да арабча. Ошол арабча ошол именно ошол акцент вопросительный знак болуп кетет экен да. Неужели дегенде да, неужели? Силер ушул нерсеге барасыңарбы дейт да. Эми бул аят өзү айюхибу дегени айтат экен да, силердин сүйүп жана жек көрө турган центри болгон жүрөгүңөр дейт. Ушунчалык бузулдубу дейт, силер ушул жаман жиркеничтүү нерсени сүйүп кылып атасыңар. Аны да сүйүп кылып атат. Айюхибу дейт да, эми ушунчалык жакшы көрөсүңөр дейт да. Эми Аллах Таала вопрос берип, өзү таң калгансыз вопрос берип атат да. Анан айтып атат, ахадукум деп сөзү менен айтып атат, силер жамааттан жашооңорду аласыңар дейт. Коомдон аласыңар дейт. Эми ошо коомдон жашоону алып маданияттуу болобуз да. Бири-бирибизден үйрөнөбүз, сиздей агайлардан, байкелерден үйрөнөбүз мисалы. Ошол жамааттан жашоону алып маданиятыңыз эмне болуп ушунчалык өлдүбү дейт. Силер ошол өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр уулап атасыңар дейт да. Отравляете свою жизнь дейт, элестетиңиз. Жана айтып атат, айякула лахма дейт. Эми инсаниятыңыз дейт. Адамгерчилигиңиз, инсаниятыңыз эмне ушунчалык эмне болду силердин инсаниятка силер жаныбар сыяктуу дейт. Жана жырткычтар сыяктуу бир тууганыңардын этин мындай тиштериңер менен үзүп жулуп жеп атасыңар дейт, элестетиңиз. Аллах Таала ушундай башкача жеткирген түр негизи Курандын баянынан дагы жакшы баян жок да. Өзү Куран жетиштүү болот да. Анан ахихи дегени айтып атат, силер негизи боорукерде болуш керек. Силер мындай мисалы бир тууганыңар жыгылып калса, баш айланып отуруп калса, биз эмне кылышыбыз керек? Барып жардам берип, байке эмне болду? Эже эмне болду сизге? Жардам бере аламбы? Туурабы? Анткени биз адамзатпыз да. Бизде мээримдүүлүк болуш керек да. Ошол мээримдүүлүгүңөр, адам жагыңар эмне болду дейт, силер ушундай күнөөсүз болгон бир руханий бир адамды дейт. Эмне кылып атасыңар дейт? Инсабы жок дейт. Инсапсызча тиштеп атасыңар дейт. Эми Аллах Таала мунун гыйбаттын категориясын айтып атат да, чашкасын айтып атат, канчалык оор нерсени айтып атат. Анан майта деген аягында, аяттын аягында майта деп атпа, майт деген өзү негизи өлүү деген эмне да. Силер совесть, силердин уятыңар каяка кетип калды дейт. Силердин фытратыңар ушунчалык бузулдубу дейт. Силер ушундай бир
урматка татыктуу болгон бир тууганы бар да. Ушундай анын этин жеген сыяктуу өтө оор жана өтө жаман ишти кылып атасыңар дейт. Эми элестеткиле, Аллах Таала ушинтип бизге сабак дарс берип атат да. Эми ушул акыл жагынан караганда, адамдык жагынан караганда, ынсаф жагынан караганда, адамдын жанагы совесть, выждан жагынан караганда, жана жаратылыш жагынан караганда, жана коомдук жашоого караганда бул өтө зыяндуу нерсе экенин Аллах Таала түшүндүрүп атат да бизге. Бул негизи өзү курал экен да. Байке бул өтө оор жана өтө начар курал экен да. Бул куралды негизи өзүн сыйлаган адам колдонбойт. Бул жана ичи таар адамдар, кек сактаган адамдар, жанагы зависть кылган адамдар. Булар ошол адамды ошондой нерсе менен колдонот экен да. Мындай айтканда төмөн адамдардын куралы экен. Өзүн сыйлаган адам бул куралга унижаться этип, бул куралды колдонбойт. Демек ушундай экен, Жакшы, урматтуу момун мусулмандар, бүгүн сиздер менен биз ушул түз эфирде, ушул насихатта, Марвада Куттуу Орозо 2023 теледолбоор түз эфирде. Бүгүн ушул биздин сиздерге ушул талим тарбия, адеп, ахлак жетип калсын деген бизге ушул демирчи болгон адамдарды айтып кетсек, ушул буюрса Маушин веб IT академиясына, Кут курулуш компаниясына жана ошондой эле Сеннамент клиникасына, Альянс мебель салонуна ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ушул биздин берүүлөрдү жана башка берүүлөрдү Telegram, TikTok, Instagramдан Марва ТВ десеңиздер буюрса көрсөңүздөр да болот. Анан бүгүн сиздер менен биз ушул ушак гыйбат жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан Муктар ага айтсаңыз, эми баягы сиз мурунку талим тарбияны көргөн, азыркы анан жаштар менен иштешип аткан баягы кыргыздын бир патриот, мекенчил уулу катарында ушул оорудан дагы чыгуунун жолдору менимче ушул жанагы сиз лагерь уюштурганда бир жөнү бар болсо керек. Анткени баягы балдар патриот болуп, бир жакшы нерсе менен алаксызса, жакшы наркосы билсе деген таризде 5 жылдан бери жүрөсүз. Туура, биз баягы мен мисал кылса жакшыраак болот да. Мындай мисалы бир адам өзүнүн кызына, же болбосо уулуна сен баланчаны сүйүшүң керек, сен баланчага үйлөнүшүң керек деп жөндөн жөн айта турган болсо, анын баласы атасына өтө таң калып карайт да. Мен анын кызын эмнеге сүйүшүм керек, эмнеге мен ага үйлөнүшүм керек депчи. Анткени чынында адамдын сезими баягы адам менен байланыштан пайда болот да. Көрбөй туруп сезим пайда болушу мүмкүн эмес да. Ошол сыяктуу эле биз дагы балдарыбызды минтип атабыз да. Балдарыбыз мекенчил болуш керек, Кыргызстанды сүйүш керек деп эле кыйкырып келип атабыз да. Тарбияланбай атат жаштарыбыз, кетип калып атышат деп эле айтып атабыз да. Бала эмне үчүн сүйүш керек Кыргызстанды? Эмнеге сүйүш керек? Эмнеге сүйүш керек? Суроодо. Ага биз анын эмне кооздугун айтып бердикпи? Анын сулуулугун айттыкпы? Баягы жанагы атасы баласына баланчанын кызы менен тааныш, кошуналарынан угуп алгыс жөнүндө. Кошуналар айтып берет, туугандар айтып берет, алгыс ушундай адамгерчиликтүү, жакшынакай мындай бир жакшы сапаттары бар десен, анан адамда сезим ойгонобу? Ошол сыяктуу эле биз дагы элибиздин, жерибиздин бир улуулугун, сулуулугун балдарга айтып бериш керек да. Анан ошон үчүн биз лагерь ачканбыз. Элибиздин сулуулугуна эмне эле кирет? Биздин тарыхыбыз кирет. Бул биздин элдин ошол жерге сулуулугу камтылган. Жоопкерлик замандары, элдин баягы биримдиги, канчалык кыйынчылыктарды чогуу жеңгендиктериндеги эрдиктерин айтып берсек балдарга, бул өзүнчө бир тарых балдарга көз алдына элестейт. Сый урмат пайда болот. Анан экинчиден биздин мактанып келген Манасыбыз. Балдарга айтып берсек, Манастын эрдигин, Манастагы адилеттүүлүк, Манастагы улуулук, айкөлдүктөрдү айтып бере турган болсок, дагы балдардын жүрөгүндө пайда болот. Сүйүү пайда болот элине жерине. Тилибиз, жана улуттук оюндарыбыз, мисалы жаа тартмай сыяктуу, жаа пайгамбарыбыздан келет, сүннөт катары колдонуп келген. Жаа атканды. Ат минүү сүннөт катары колдонуп келген. Жана ошондой эле күрөш, сууда сүннөт эмеспи? Ошону биз ошол жерде балдарга колдонобуз. Жөн эле бул жактан теориялык жактан айтып койсок, балага жукпайт экен да. Анан тоого алып барып, лагерге алып барып, ошол жерден балага көргөзүп, мына ат минген, мына пайгамбарыбыздын мына сүннөтү көрдүңөрбү? Кандай пайдаларын айтып бере турган болсок, бала пайдасын алат, жүрөгүнө жакын кармайт. Кыргызстанга болгон байырылайт, жүрөгүнө Кыргызстанга болгон сүйүү пайда болот. Ошол сүннөткө болгон сүйүү пайда болот. Жааны кечке аттыра турган болсок, жаа атканда мисалы адамда туруктуулук пайда болот.
Бир нерсени көстөгөндөн кийин ошол көстөгөн ишин аягына чыгара алуучулук сапат пайда болот. Өзүн баягы сосредоточенность деп коет го орусча. Баягы бир жерди мээлегенден ошол мээлеп өзүм аң сезимин бир жерге чогулта билүү. Ошондой сапаттарды пайда кылат да. Ошентип сапаттарды пайда кылып отуруп, анан мен жана кээ бир досторго да айтам, кээде талашып калабыз го жаңжалдашып. Кыргыз болуш керек деп, мусулман болуш керек депчи. Анан кыргыз болуш керек деген туугандарыма да айтам да. Ой, туура, жакшы Кыргызстан жакшы мусулман чыгат. Жакшы Кыргызстан жакшы мусулман чыгат. Слабый, начар Кыргызстан начар эле мусулман чыгат. Ошон үчүн биз дагы кыргызбыз, албетте мусулманбыз. Ошол учурда улутубуз кыргыз. Кыргызчылыкты бекем кармаш керек. Улуттук баалуулуктарды бекем кармаш керек. Ошондой адамдан анан күчтүү мусулман чыгат. Ошон үчүн биз жаакерде аракет кылып атабыз. Өзүбүз күбө болуп келатабыз. Жакшы мына коомдук ишкерлер, депутаттарыбыз, баягы муфтиятыбыз баш болуп колдоп атышат. Биз сүйүнүп атабыз. Биз дамлаларга муну 5 жылдан мурда эле айтып келатканбыз. Ушундай кылышыбыз керек. Чогуу көтөргөн жүк жеңил болот. Чогуу көтөргөн жүк жеңил болот. Ушундай кылышыбыз керек деп айтып келатабыз. Көп жылдан бери элечи. Мындай куштун эки канаты сыяктуу. Улуттук баалуулук, тилибиз, салт санаабыз менен дин куштун эки канаты сыяктуу. Бир канат менен уча албайт. Ошон үчүн эки канатын күйлөгөндө гана көтөрүлөт. Ошон үчүн муну экөөнү тең кармашыш керек деп айтып келем да. Жакшы агай. Анан ошол баягы анча-мынча сөзүңүздөн угуп калдык эле да. Ошол былтыркы ошол жайкы лагерде баягы балдар барып ушактан алыс болуп, телефондон алыс болуп барып манасын айтып, анан мекен үчүн кызмат кылалы. Биз мындай кылсак болот экен деп ушка бираз Ой пайда болот экен, балдардын ою ачылат экен да. таза жерге барган. Ошо эмеси ачылат экен, кадимкидей мындай аң сезими, акыл ойгонот экен да. Баланын жүрөгү ойгонот экен. Тоонун башына алып чыктым да балдардычы. Мен менен жүргүлө деп. Анан тоонун башына чыгып кетип атканда кыйынчылык болот албетте. Анан кыйынчылыктан соң жеңилдик келет эмеспи? Тоонун башына чыккандан бийиктикке чыгат да балачы. Бийиктиктен анан өзүнүн жерин карайт. Бүркүт сыяктуу. Бүркүт сыяктуу алысты карайт. Ошондо анан Муктар агай деп туруп баштайт балачы. Кыргызстанга мындай кылыш керек экен, туризмди өнүктүрүш керек экен, экономикасын моундай кылып көтөрүш керек экен, мындай иштерди аткарыш керек экен деп эле баштайт балдарчы. Таң каласың, ага чейин үңүрөй эле отурган болот да, бияктан жаңы чыккандачы балачы. Бул түнт балаго дейсиң да, ачылбаган балаго дейсиң да. Бирок тоонун башына чыккандан кийин ушундай ачылат да. Ачылыштарды айтат го. Кереметтүү сөздөрдү сүйлөп баштайт го. Ошондон ойлойм да, баланын тоонун башына алып чыгыш керек. Генийдин баары пайгамбарыбыз баш болуп тоодо чоңойгон, үңкүрдө жүргөн. Генийдин баары тоодо айылдан, бийиктиктен, ошо биздин жана Арчалуу, Токойдон гана гений пайда болот. Могу шаардын ичинен гений чыкпайт. Шаардын ичинде эмнеге гений чыкпайт? Себеби шаардын ичинде бала тосулуу болот мындай тосулуу, алысты көрбөйт. Чыга калганда эле машинаны көрөт, эшикке чыга калганда эле бийик үйдү көрөт. Нар жагы көрүнбөйт, эчтеке жок. Акыл кыскарат анын, акыл тупикке такалат. Ошон үчүн баланы сөзсүз тоого алып чыгышыбыз керек да. Ошон үчүн мына жаакердин мындай ачкан максатыбыз да ошондон болгон да. Ошо шаарда жүргөн балдарыбыз телефондон алыстасың ичине. Эми мына 3 ай каникул келип атпайбы? Ооба. 3 ай. Ата-энелер чарчап калдык дейт. 3 ай бою каникул бою кыймылдабай балкондо, жана балконский деп калабыз го. Же болбосо үйдүн бурчунда отуруп алып, эшик ойнойт дейт. Чүк ойноп эшикке биз ойночу элек го. Чүк ойнойт, эшикке чыкпайт дейт. Кечке телефон чыкпайт дейт. Эмне кылабы, кандай кылып дарысы бар дейт. Анан мен айтам, бизге жибергиле, дарысы ошол тоого чыгарабыз. Бала телефонун тыштап коет. 7 күн жүргөндөчү, 1-жыл темиш. 1-жыл 7 күн алып жүрдүк да. Тоодочу. 1-чи барган күнү телефонун тыштаса, ломко пайда болот экен. Кадимкидей ломко болуп, кыйналып, нары бери басып, кыжалат болуп, бирөөлөр менен чыртылашып, урушуп кетип балачы. 2-чү күн, 3-чү күндөн көнүп калат экен да, 4-чү, 5-чү күндөрү телефонду унутуп калат. Баягы улуттук оюндар менен алектене баштайт. Программа аралашып. Сүннөт оюндар менен аралашып кетет дагы. 5-чи, 6-чы күндөн ошол жерге сүйүү пайда болот дагы. 7-чи күнү кеткиси келбей, телефонду унутуп калган. Телефонум бар эмес беле, каякта эле ал телефон, сумкасына унутуп калган. Мына ушундай нерсени көбүрөөк уюштурсак, бала мындан көбүрөөк алыстайт да. Жакшы. Алагай, анан ошол баягы гыйбат ушакты интернетте бөлүшүү же көбөйтүү, мунун жазасы кандай? Азыр ошол адамдар ошол ответственностьти не чувствует да, канчалык оор экенин. Анткени азыр бирөө-бирөөнү ушактап коюп атат, бирөө жамандап коюп атат. Бунун тамыры өзү бул көрө албастыктан чыгат. Мен өзүн көрсөткүсү келет адамчы, кемчилигин издегенден чыгат. Бул адамдын өтө начар сыфаттарынан чыгат да. Анан мен да ошо элиме кайрылат элем.
любой бир жерге кирсең, бирөө бир жакшы эме алып баратса эле аны жамандай элей. Анан политиктерибиз дагы мындай башка жолдор бар да. Мындай бирөөнү жамандабастан, бирөөнү айыптабастан, бирөөнүн мындай кемчилигин чукубастан, өзүнүн наоборот жакшы жерлерин, жакшы пландарын, жакшы өзүнүн немелери бар да, программа, проекттер бар да, ошолорду айтып, а то бирөөнү жамандап өзүн алдыга чыгаргысы келет, это не вариант да негизи. Ошону түшүнүшүбүз керек. Анан эми гыйбат ушунчалык оор нерсе экенин биз түшүндүк, Мисалы үчүн бир адам жөнүндө бир начар нерсени айтсаң, ага жакпай турган болсо, бул өтө оор нерсе да. Анан эгер ал кылбаган ишти айтса, бул анда уже гыйбат болуп, двойной грех да. Андан да жаман нерсе. Анан бирок ушунун баарын уксаң, андан кийин кой эми мен унчукпай эле коет экенмин, анда унчукпай эле коюшум керек экен, анда ким айтат, ким түшүндүрөт десе, бул тууралуу дагы гыйбаттын кээ бир айтыла турган кээ бир эмелер бар экен, исключениялар. Аларды айтса жайыз болот дейт да, гыйбат болуп эсептелбейт дейт. Ошондон 3-4 айтып кетейин. Бирөө устазым айтат, бирөө эме дейт. Бир адам бирөө менен иштегиси келет да. Анан иштейин деп, бирок анын досу менен же бирөө менен кеңешет. Машварат кылат да. Мен ушу иштейин дедим эле, бир фирма ачалы дедик эле, же бир партнерство кылайын дедим эле. Кандай дейсиз деп машварат кылат. Тиги адам болсо өзүнүн да нерселерин жанагы как заинтересованное лицо эмес, ошо машвараттын акысын бериш үчүн анга жооп бериш керек да. Айтсын, мисалы үчүн мен ал адамды билем, же болбосо сен ал менен иштебе, зыян көрөсүң деп айтып койсо гыйбат болбойт экен да. А эгер унчукпай койсо, эгер билсе, ал билет да, досу болсо мисалы үчүн. А унчукпай койсо, мен сенден машварат кылып сурадым эле, сен мага, значит, не душой, сен, значит, мен банкрот болуп калганымды кааладың эле деп, кайра ошол адамга келип претензия айтышым мүмкүн да. Айтып кой белем. Айтып койсоң болмок, сен, значит, мага жакшылык каалабайт экенсиң. Билип туруп айтпай койдуң дейт да. Билип туруп унчукпай койдуң дейт. Бул бир. Экинчиси, мисалы үчүн, бир адамдын акысын бирөө жеп алды да. Же болбосо бирөө кыйнап атат, ал ошол өдөңкү турган адамга же болбосо директорго же бирөөнө келип айтса, мен ушундай мен зыян көрдүм, же мен ушундай болуп атат, менин акымды кайра айтып алып бер деп кайрылса болот дейт да. Бул дагы гыйбат эмес да. Генеральный директорго мисалы үчүн бирөө туура эмес иш кылып атса, барып айтсаң, бул гыйбат эмес экен да. Анга жагабы жакпайбы, анткени сен уже сенин акыңа кирип атса, сен ошол акыңды алыш үчүн барып кайрылсаң болот дейт, айтсаң болот дейт. Үчүнчүсү, мисалы үчүн адамды акарат кылып, же болбосо аны унижать этип, же болбосо аны шылдыңдаш максаты менен эмес, цель описания человека дейт да. Мисалы үчүн биз мал жоготуп алсак, могул жерде бир чарала уй көрдүңбү деп сурайбыз го, же муз очон уй көрдүңбү дегендей эле, аксап баратсаң, бияктан аксак адам көрдүңбү, же сокур адам көрдүңбү десең, ооба могул жерге басып кетти деп аны тариф кылыш үчүн, түшүндүрүш үчүн айтса, бул гыйбат болбойт экен да. Түшүнүктүү, Анан дагы бир жер бар, мисалы үчүн кээ бир адамдар фасык болот да, бузук. Бузулган күнөө иш кылат. Жаман иш кылат, ошо кылып аткан ишинен разы да. Анан ошону сүйүп кылат, ишо элдерге дават кылат да, мен ушуну кылам деп. Аны биз мусулманчылыкта ачык эле бузук адам деп билебиз да. Ал жөнүндө бул бузук адам, бул вирус кирип кеткен. Вирус кирип кеткен. Ошентип айтсаң болот дейт да. Бирок бул нерселерди сен айтканда дагы бир өзүңдү алдыга чыгарыш үчүн, өзүңдү көрсөтүш үчүн эмес, сен ниетиң маслахат болуш керек дейт да. Мындай, чтобы было здравие на земле дейт го, мындай справедливость болуш үчүн, жакшылык болуш үчүн, тынччылык болуш үчүн сен ошол нерселерди айтсаң, булар жайыз болот экен да. Эгер сен андай максатың менен эмес, тилди контролдобой эле эгер бирөө жөнүндө жаман айтсаң, канчалык отунду жеп бүтүргөн сыяктуу дейт. Гыйбаттагы адамдын салих амалдарын жеп бүтүрүп коет дейт. Элестетиңиз. Соп жок да. Мисалы, бир мисал келтирип айталы, бирөө Америкага барып, азыр Америкада жакшы акча төлөп атат. Америкага барып иштеп келди. Анан ошол жерден иштеди, 5 жыл, 10 жыл иштеди да. Анан иштеп келип эле, анан айтып берет досторуна, келип айтат, ой мен ушундай кылдым, мондай машина айдадым, мен каалаганымды иштим, каалаганымды жедим, тигинтим, мынтим дейт. Бирок ар аузда отурат, акчасы жок. Анан айтасың, сен айтып атпадыңбы эле, сен аякта аябай көп акча таптым, $1 миллион таптым гана десең, урдатып ийдим дейт. Же болбосо бири тоноп кетти дейт. Же болбосо сууга агызып ийдим дейт. Жок болуп калды да.
Анан ал эмне болот? Өкүнүп отурат да мисалы. Жок дейт да. Кудум эле ошондой сыяктуу дейт. Биз ахиретке барганда биз билбейбиз качан барабыз. Балким 1 жылдан барабыз, балким 10 жылдан. Алла Таала өмүр берсин, бирок биз аяка барганда вроде орозо кармаган болобуз, намаз окуган болобуз, жакшы иштерди кылган болобуз, туурабы? А бирок барганда сен карасаң, сен сен давай тияка кир десе, тозокко бар десе. Айтасың, мен тигини кылдым, буну кылдым, тияк десең. Барды жакшы. Сен амалың күйүп кетти дейт да. Банкрот. Демек биз ушул нерсени билип туруп, баягы акчаңды туруп эле жоготуп ийесиң го. Же бир нерсеңди жоготуп алган сыяктуу эле сен чогулткан, жана кашыктап чогулткан амал соопторуңду мындай айтканда жөмүштөп эле чакалап төгүп коесуң. Чындыгы банкрот ушул экен да. Чындыгы банкрот ошол да. Ошол үчүн бул өтө маанилүү бир туугандарым, ушул нерсени биз эметишибиз керек. Анан кээ бир айтат, мен гыйбат кылган жокмун дейт. Обычно гыйбат бир адам кыла бербейт да. Жанында обязательно бирөө болот, анан бирөөнү айтып берет. Биз психология сабагын өтчү элек университетте. Ошондо айтчу эле. А вы замечаете, дейт, когда человек сплетни делает, у него голос понижается, дейт, ана шепотом сөйлөйт. Анан эки жагын карап баштайт. Анан бирөө келатканда экөө токтоп калат, как будто мындай сүйлөшпөгөндөй болуп, эки жакты карап. Анан бизде да бар экен, бир эки дос менен сүйлөшүп эметсем, тобо кылдым дегенде эле, оппа, азыр бул бир нерсе айтат дейсиң да. Тобо кылдым деп туруп анан гыйбат баштайт да. Бул да өтө жаман адаттардан да. Бул адат эмес, бул өтө чоң күнөө да. Анан жалгыз кылынбайт да, бул негизи мындай айтканда обязательно уга турган кишилер бар. Ошол айтып аткан кезде кээ бирөө билет күнөө экенинчи, бирок унчукпай угат да. Мындай последствияларын билип атат, бирок сознательно допускает да. Эгер сен бирөө жөнүндө жаман айтылып атса, аны уксаң дейт, же мындай сен жанында болуп калсаң, унчукпасаң дагы сен каалап уксаң дейт, анан дагы деп сурап койсоң дейт, даже сен даже оозуңан гыйбат чыкпаса деле сен интерес кармап аны сайын сүйлөтсөң дейт, сен ошол адамга жолуккан кезде дейт, мен акымды адал кыл деп кечирим сурап кой дейт да. Болбосо бул аябай коркунучтуу нерсе экен да. Жакшы. Анан агайлар, мындай суроо келип атат ушул. Укпайт деп, ушак айтпа, көрбөйт деп урурлук кылбага дейт. Шуну чечмелеп берип койсоңуздар, Нурлан дейт. Эми бул кыргыздын чоң. Жок, бирок жалпысынан мындай алганда эми баарын Аллах көрүп турат, угуп турат деген эле сөз да, негизичи. Биз болсо укпайт, эми адам укпайт, укпай калышы мүмкүн адамчы. Бирок биз ошону сөздү сонун кылып кыргыз эли мындай чогултуп туруп айтып койгон да, укпайт деп, ушак айтпа, көрбөйт деп, уру кылба деп. Эч ким көргөн жок дейсиң, кыласың, бирок Аллах көрүп турат. Эми ата-бабалар аны жакшы түшүнгөн да. Экинчиден бул баягы кырчылда билинет деген дагы сөз бар го. Аллахтын көрүп турганда сөз жок, шек жок да. Ал баарын жазып атат. Бирок башка маселе бул дүйнөдө адамдарга дагы Алла Таала ачып туруп шермене алып коюшу мүмкүн да. Урлугуңду, баягы ушагыңды айланып келип калышы мүмкүн да. Бул дүйнөдөн көргөзүп коюшу мүмкүн Алла Таала. Ахиретке калтырып койгону өтө коркунучтуу албетте бул дүйнөдөн эми. Ошон үчүн мен жанагы сиз айтып атканда сөзгө маани бердим да. Мына мисалы азыр ошону деле адам илимсиздиктен көп туура эмес нерсе кылып алат экен да. Мисалы ушак айтпа дейт да. Ооба. Анан жанагы мисалы сиз санап өткөн 4-5 нерсе, учур ошондой. Ошол убакта тескеринче айтыш керек болуп калып атпайбы? Ооба. А илимсиз адам билбей атат да анычы. Бирөө жөнүндө айтпа дегенде эле айтпай эле жүрөт да. А балким ал зыян берип атат. Сиз айткан ачып берип атпайсызбы жана? Эгерде бир мисалы коомго ошол жердеги зыян бере турган болсо, ошол кишинин ошондой сапатын айтып эле коюш керек депчи. Барып бир жакка ачып коюш үчүн эмес, жалпы элге шерменде кылыш үчүн эмес, балким ошол начальникке бетке айткан сөздүн зары жок деп. Ошондой ачып тескеринче ошол жөнүндө айтыш керек депчи. А биз илимсиздиктен көп нерсени жаңылып билбей калабыз да. Андан эми ошонун бунун сөзүнүн деле түпкү мааниси ошол демиш. Аллах көрүп турат, Аллах угуп турат депчи. Ал укпаган, ал көрбөгөн нерсе жок да. Эми якын деп коебуз го, якын деген ар дайым Аллах Таала сен көргөн сыяктуу жүрүшүң керек дейт. Сен көргөн сыяктуу сезбесең дейт. Адамдар жасаган камерадан эмес, Алла Таала көрүп турат экенин бул без сомнения да. Анан бизде ахиретте дейт, даже биздин колу буттарыбыз бизге каршы күбө болот дейт. Мен кылган жокмун деп атсаң, мен күбөмүн, мен ушу менин колум менен кылды деп айтат дейт. Анан 10дон 9
тил аркылуу адам тозокко кирет дейт. Анткени тил бул уже адам любой нерсени действие, иш аракетке алып келе турган нерсе экен да. Эми укпай турат дегени ошол Кудай көрүп турат да. Бул в любом случае бул жете турган нерсе экен да. Жете турган нерсе. Көрбөй турат деген ошол жана непойманный не вор деп коет бизде. Далилиң жок. Анан Кудай көрүп, бирок Аллах Таала ар дайым көрүп турат экен. Сен уктап атасыңбы? Аллах уктабайт, э? Сен каман бир жерге жашынып алдыңбы? Андай жер жок дейт, Аллах Таала көрбөгөн, укпаган. Демек биз биринчи ошо имандын негизинде ошол нерсени биз билишибиз керек. Мисалы Лев Толстой беле айтпады беле. Эгер сен чөлдө дейт бир абышка кетип баратса, абышка бир бала жолугуп калса дейт, эгер ал имандуу болсо, ал суу берип, жардам берип, жол көрсөтүп коет дейт. А эгер иманы жок болсо дейт, ал адам балким аны өлтүрүп, колунда нерселерин алып коюшу мүмкүн дейт да. Демек чөлдө эч ким жок. Эч ким көрбөй атат. Иманы жок болсо, демек бул нерсени көрбөйт деген сөз. Иманы болсо, Кудай көрүп турат, периштелер жазат деген бир якын менен биз жашайбыз да. Жакшы, анан урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн сиздер куттуу орозону көрүп атасыздар. Кудайым орозолорду кабыл кылсын. Эң негизгиси ушу биздин агайлар айткандай, бул эми ороз айда ошол кээде тилдин, көздүн, кулактын орозосу бар дейт. Ушуларга да токтолуп берсеңиздер. Эми негизи жанагы бул тыйылуу да, тыйылуу деген нерсе. Эмнеден тыйылабыз? Дегенде эми тамак ичпейбиз, суу ичпейбиз, тыйылдык. Андан дагы эмне, дагы тыйылса, дагы нар жакта барбы бир нерсе же болду ушул экөө менен тыйылабызбы? Жок. Бул бардык адамдын кабылдоосунун тыйылуусу экен да орозо. Өзүң ошол азыр эле биз башынан бери сүйлөп аткандай туура эмес сөздөрдөн өзүңдүн тилиңди тыйып, көзүң менен жаман нерсени көрбөй, мындай бир бардык жактан тыйылуу экен да. Анан эми биз керек болсо жүрөктөгү сезимдерди дагы контролдоо, аң сезимде эч кимге сүйлөбөсөң дагы, өзүң карабай турса дагы, акылыңда дагы жаман нерсени ойлобой тыйылуу депчи. Бул машыгуу экен да эми. Биз калган жашообузда 12 айдын 1 ай орозо болуп атабызбы? Калган 11 айыбызда туура жашоо үчүн машыгуу да бул. Эми орозо деле, мисалы намаз деле Аллах Таала адамды пайда 100% пайда үчүн эле берген да муну. Эч мындай орозо ачка болуп кыйналып калуу ошо адамдын пайдасына да кайра. Мисалы, ачка болуп атасың, ачка болгон адамдын кандай акыбалда экенин билиш үчүн бул дагы адамга керек нерсе да. Башкаларга да. Башка адамдын акыбалын билиш үчүн, кедей кембагалдын акыбалын билиш үчүн, жетишпеген адамдын, ачка болгон адамдын кыйынчылыгын сезишиң үчүн бул дагы нерсени өтүшүбүз керек болуп атпайбы? Анан намаз эми негизи мына намаз менен ушул эми албетте ыймандан кийин, келмеден кийин, ыймандан кийин намаз менен орозо бул эң негизги түрктөрдүн бири да. Эми зекет менен ажылык шартка жараша. Кыла албай өтүп кетсең деле күнөөкөр болбойсуң, алың жетпесе. А бирок бул экөөнү сөзсүз кармаш керек болуп атпайбы? Эми мүмкүнчүлүктүн дагы эң чоң болуп атат, адамдын өзүн оңдоп алышка мүмкүнчүлүк болуп атат да. Баягы инсанбыз да, унутуп калабыз. Орозо эмес күнү унутуп калабыз. Сүйлөй беребиз, туура эмес мамиле кылып алабыз. Бирок орозодо ушундай бардык жактан эскертүү болуп турат да. Сайгылапчы, орозо депчи. Бул адамга чоң берилген мүмкүнчүлүк да, өзүн оңдоп алууга. Талай кошумча. Эми ооба тыйылуу деген нерсе бул Алла Таалага жагыш үчүн, Алла Тааланын тыюуларын кылбаш, бул таква деп эсептелет экен да. Таквачылык деген Кудайдан коркуу деген нерсе. Анан сооп иштери бар, бери жагында сооп иштери бар. Орозодо эмне деген сооп иштери, ар бир тамгага 1000 деген сооптор жазылат экен. Кадыр түн келип атат, кадыр түндө 30 000ге чейин сооп жазылат дейт. Зекет, садака, жана биз бере турган витр садакалар бар, ошолорду биз намаздарыбызды, ибадаттарыбызды кылсак, мен ишенем, биздин күнөө иштерибиз алыстайт да. То есть адам же болбосо мына жүрөктө же сүйүү же жек көрүү болот дейт да. Кайсынысы басым кылса, ошол нерсе өнүгөт да. Намаздагы бул адамды жанагы жаман, зыяндуу нерселерден тыят да. Мисалы биз намаз окуп, ибадат кылып, ушул нерселерди уже түшүнүп баштагандан кийин азыр деле мына айткан нерселер элдер укту да, баарыбыз уктубуз, өзүбүзгө да кайра бир сыйра сабак болду. Ушул нерседен биз сабак алгандан кийин кой деп уже эскертүү болду да бири-бирибизге. Бул өзү даават да. Эскертүү момундарга пайда берет. Ооба, жамандыктан кайтарып, жакшылыкка биз чакырып атабыз да. Ушул нерселерде пайда бар. Анан
жакшы амалдарды кылганда жаман амалдар өзү эле калып кете берет экен да. Анан иншалла ошентип тазаланып, анан сооптуу иштер пайда болот. Жакшы. Мына бихат рух азыгы китебинде ошол которгон дин аалымы Молда Сабыр Досболуовдун китебинде бир бул жерде керемет күнөө ишке баспаган адамдын дили тазарат, арамдан качып адал ырыскы жегендин ою узарат дептир да. Карасаңыздар. Өтө бир мындай кыска бирок нуска. Демек балким жанагы жеген тамакта дагы адал болсун деп атат да. Анан ушул бул мусулмандарга тиешелүү да кандай? Эми арам деген сөздүн өзү эле адамдын баягы укканда эле жүрөгүнө кандай оор тиет да, арам деген сөзчү. Биз эң жаман адамды дагы ошо арам адам деп көрсөтүп белгилеп коебуз да. Адал деген сөздүн өзү эле кандай сонун жүрөккө кандай жакын келип атат да Аллах тарабынан. Ошон үчүн адал менен арамды албетте ылга алып жашабай. Мисалы баягы жана бир жерден белгилеп кетпедикпи, жана сиз айтпадыңызбы? Могу үгүт жүргүзүп атканда дагы адамдар бири-бирин туура эмес жамандап, жаман жагын айтып үгүттөбөй, мындай жакшы эле үгүт кылса болот депчи. Биздин башыбыздан өттү да. Шайлоого барганда биз эми аттарын айтпайбыз адамдардын. Ошол жерде адамдарды айтты да, тиги оппоненти баягы каршыда турган адамдын бүт кемчилигин бизге алдыбызга санап коюп койду да. Сахнага чыгасыңар, элди ырдайсыңар, элди чогултасыңар, ошол жерден анан мунун кылган жаман нерселерин айтасыңар эле депчи. Анан мен анда командамды алып туруп кайра Бишкекке кетем дедим. Анан мен эч тиги киши мага жамандык кылган эмес. Мен эч качан ал кишинин жамандыгын айтпайм, кечирип койгула дедим да. Жамандык кылса деле айтпайсыз. Эч айтпайм дедим. Болгону биз мына колдоп келген кишибиздин жакшы жагын, сапатын айтабыз, болду. Керек болсо наркы кишилердин да жакшы сапатын айтып коем арасында дедик. Анан фитна чыгып кетти. Анда болбойт, анан мындай деп. Анан мен катуу туруп алдым да. Эми эмнеге пайдасын айтайын деп атам да. 10 күн, 15 күн агитация, үгүт иштери жүрдү. Анан биз колдоп барган киши өттү. Анан кийин келип баардыгы баягы фитна чыгарган кишилердин баары чогулуп келип баягы утуш болгондо чай ичип отурган жерде айтып атпайбы? Муке аябай туура поступок кылган экенсиң. Тигилердин кишилери жамандагандары да кийин тыйылып калды. Алар дагы бизди жамандабай калды. Биз керек болсо алардын жакшы жагын айтып, ошондо үгүт жүргүздүк депчи. Бул жерден мен айтайын деген нерсе, жана арам нерсе, жаман сөз айтып жакшылыкка жетпейсиң да адамчы. Тескеринче жакшы нерсени айтып, адал нерсе менен азыктанып 100% жакшылыкка жетет экенсиң да. Жакшылыкка жетет экенсиң. Ошон үчүн эми бир туугандарыма айтып кете турган агалык катары насаатым деле ушул да. Арамдан алыс бололу, адал нерсе, адал жакшы соо иштер менен алек бололу. Анан орозо күнүндө деле эмес, балким башка күндөрү деле жаман мындай ушак айыңдан, гыйбаттан алыс бололу. Калайгы? Эми баягы арам деген нерсе өзү дуа кабыл болбойт деп атпайбы? Бул арам деген нерсе өзү недозволенный деген сөз да. Арам дегенден чыгат. Бул биз айтайын, сен бирөөнүн укугун тепселейсиң, укугун жейсиң да. Акысына киресиң. Акысына киресиң. Ошол үчүн бул жол өзү сен мисалы биз ошол эле гыйбат айтыш менен кээ бир аалымдар айтыптыр, жаман бирөө жөнүндө айтып атканда ошол нерсеге подарка барып бир нерсе подарите дептир да. Эмнеге дегенде менин күнөөлөрүмдү алып соопторун мага берди дейт да. Эмнеге дегенде ошо ушунчалык эме экен. Анан дагы бир нерсени билишибиз керек. Бирөө жөнүндө бирөө бизге жамандап келсе, хадис бар да. Если кто-то сказал о ком-то плохо, дейт, то знай то, что он о тебе скажет дейт да. Демек ал адам бирөө жөнүндө айтса, кайра эле сен жөнүндө деле айтып кое берет дейт да. Айта алат дейт. Ошондой адам. Анан алымдарды жамандап келген кезде билгендер айтчу экен да, жок мен ишенбейм бул нерсеге. Ал адам андай эмес. Ал антип айтпайт. Сен жалганчысың дегенде, ошол сөз ташыган адам өзү аябай жаман болуп кетиптир да. Демек биз оңдой турган чаралар бар экен да. Мисалы үчүн сен жөнүндө бирөө жаман айтып келсе, мен ишенбейм. Сен фитна чыгарып атасың. Ал андай нерсени айтпайт, ал гыйбат деген нерседен коркот, ал андай киши эмес, ал жакшы киши деп койсоң, ал адам өзү деле уже сөз ташыбай калат да. Көбүнчө сөз ташыган адамдар өзү мындай чагымчылдыкты бат эле алып келип экен да. Ошол үчүн биз коомдон дагы суранат элек, ушу бир дүйнө кыска дүйнө да, убактылуу дүйнө.
саясат деле убактылуу болот туурабы? Жашоо деле убактылуу болот, ошол акча тыйын деле убактылуу, ишиң деле, күчүң деле убактылуу. Бул нерсе убактылуу болгондон кийин биз түшүнүшүбүз керек. Жана биз түбөлүктүү өмүрүбүздү ушул убактылуу нерсе менен бузуп албайлы да. Биз наоборот жакшылык менен жакшы нерселерди кылсак, анан бир убактылуу пайда ала коем деп бирөөнү жамандап, барып тигинтип, бирөө жөнүндө жаман айтып, анын күнөөлөрүн алып, өзүң күнөөкөр болуп, анан ошонун баары сенин бала чакаңа чейин таасир берет да. Ошон үчүн Алла Таала бизди гыйбат кылгандардан кылбасын. Бизге оозубуздан жакшы сөз чыксын, жакшы амалдарды кылалы. Алла Тааланын ыраазылыгына жетиш үчүн ошол Алла Таала тыйган нерселерден тыйылалы. Алла Таала кылгыла деген нерселерди кылалы. Алла разы болсун, урматтуу агайлар. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ушул буюрса элибизге ошол ушак гыйбат жөнүндө омоктуу ойлорду ортого салып бериңиздер. Кудай Таала амалыңыздарга, жаныңыздарга береке берсин. Урматтуу бир туугандар, ошол биздин каналга демирчи болгондорду айтып кетсек, Маушин Веб IT Академиясына, Код курулуш компаниясына, Сенамед клиникасына жана Альянс мебель салонуна ырасылык билдиребиз. Жана ошондой эле ошол биздин берүүлөрдү кайталап Телеграмдан, ТикТоктон, Инстаграмдан Марватова деп издесеңиздер чыгат. Буюрса катталып, анан жакшы ушундай амалдарды, жакшы берүүлөрдү бөлүшсөңүздөр, буюрса сооп болот. Андыктан Кудай Таала ушул ким бирөөдүн айыбын жашырса, Аллах Таала анын айыбын жашырат дейт. Андыктан жакшы иштерге себепчи болгондордон кылсын. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса, калкым кыргыз деп кызмат кылабыз, кашыктай каным калганча. Кийинки оодон амандашканча, Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.